Аткандай баягы знак салган жок анда. Вокзал айткан. Немеси биз вокзал. Мына вокзал. Директор да бар. Болгон барганбыз. Не болуп атат? Что болуп атат деп. Мен ага барбайм. Анда жазып, мен алсынан. Андайынан кийип атат. Түшүнүк койчу дос. Бергел. Баягы чудагы башталды. Карабаса өзү башталды. Бул жер шаарыбыздагы Батыш автобекети. Инспекторлар жол белгиге баш ийбей, кирип кеткен айдоочунун артынан келишип, жол эрежесин бузгандыгын айтканда айдоочу жана анын жанындагы кесиптештери чогулуп, сөз башталды. Ой, неге сайлап атасың? Эмнеге протокол түзөсүң? Сиз макул эмесмин деп ой коесуз. Мен койбойм. Неге мени көрбөй коюп? Сен, братчика. Билет болсочу, могул эмес. Могул деге 150 түзөсүң андачы. Анда түшүндүргөн. Багышкеге отпойсуң. Арыздан кылганда, арызданбайсың. Сенин да тура, биздики да тура. Сен бияк картал дедиң. Чыкыр картал. Ол жерде полный машинаны жүктөсүн. Тут позвони. Тут позвони. Сен эмне бияк чыгыпсың? Азыздан берден чаапсың онда. Чыгып атсак 20 сомдон алып атабы? Алам деп атасаң. Айдоочулардын айтымында автобекеттин жетекчилиги бул жерге кирүү үчүн акча аларын, жол белгилери такыр эле туура эмес орнотулгандыгын айтып, инспекторлордун мыйзамдуу талаптарына баш ийбей чуу көтөрүштү. Инспекторлор жалданган айдоочулар менен сүйлөшүүнүн аягы чоң чыр менен бүтөөрүн түшүнгөндөй, маселени ачык бойдон калтырууга аргасыз болушту. Ал эми бул автобекеттин жетекчилигине эртеси күнү биздин чыгармачыл топ барып, инспекторлор менен айдоочулардын ортосунда түшүнбөстүк жаратып жаткан жол белгиси боюнча суроо салды. Hormatly көрүүчүлөр, биз Борбор шаарыбыздагы автобекетте турабыз. Бул жакта жогоруда өзүңүздөр көргөндөй рейд учурунда патрулдук милиция кызматкерлери менен биргеликте биздин чыгармачыл топ иш алып барып жаткан, бирок жибек жолунан келип оң тарапка кирип, анан бул жакка өтүп баратканда өзүңүздөр көрүп жатасыздар, жол белги оң тарапка киргенге болбойт деп көрсөтүп турат. Бирок ал жак ошол биздин жагдайда айдоочу кирип барган. Жол белги уруксат бербеген жакка кирип баргандыгы үчүн патрулдук милиция кызматкери артынан кирип барганда айдоочулар менен бир топ түшүнбөстүктөр, агрессия пайда болгон ал жерден. Мунун жыйынтыгында ал жерден бул автобекеттин жетекчилиги алны койдургандыгы тууралуу, ал жоопту экендиги тууралуу жана бул үчүн акча төлөйбүз деп дагы бир айрым айдоочулар айткан жайы бар. Биз дал ушул боюнча автобекеттин жетекчилигинен сураганга келдик. Саламатсызбы? Бул ушул жогоруда азыр айтып өттүк, ушу жагдай боюнча түшүндүрүп берсеңиз. Бул башынан айта турган болсок, бул жол белгини ошол биздин жол коопсуздук кызматы эмес, бул автовокзалдын ички аймагы болгондон кийин биз ошо жүргүнчү ташыган, бизге келген коноктордун кыймыл аракетин автовокзалдын аймагында жүрүүсүн иретке алуу максатында койгонбуз. Бул мисалы азыр жогоруда байке айтып өттү. Логикада деле жатпайт деп атпайм. Киргенде эле оң жагы менен кириш керек, анан барып аркы ылый жагы менен солго айланып чыгып кетиш керек деп атат. Себеби эмнеге койгонбуз? Себеби машиналердин агымы көбөйгөндө ол жактан баштап, мисалы 3 машина тигил жакка туруп кала турган болсо, машинанын аягы тети светофорго чейин барып калат. Ошондо машиналер бизге келген машиналер түз кетпесе, тыгын жибек жолунда коомдук транспорттун аялдамасына жаралат. Ошол себептен биз ошону эске алып туруп, түз киргенге болбойт, оңго бурулган киргенге болбойт, түз өтүп барып туруп, айланып туруп, солго разворот менен орусча айтканда солго кайрылып келип киргенге болот. Ушуну пробка болбосун деп орнотуп атканымда, ошол жол коопсуздугунун кызматкерлери менен биргеликте алардын макулдашуусунун негизинде алар менен биргеликте иш алып барышсыздар керек беле? Негизи алар дагы билиш керек болчу да. Эгер билсе алар айдоочуларга мисалы айып пул төлөбөй түзбөйт болчу да. Билдирип атса керек. Бул маселе боюнча кечеги мага ошо таксисттер чогулуп келишкен өтүнүш боюнча. Бул жакта өзүбүз ишке иретке алабыз. Ушул знактын маселесин карап бериңиздер. Биз бүгүн эртең карайбыз, балким знакты чын эле мындай айдоочулардын ортосунда айдоочулар менен ошол биздин жооптуу органдар менен
ортосуна конфликт жарата турган болсо биз анда ишкери киргизгенге карап көрөбүз. Ишкери киргизип, бул маселени оң менен чечебиз. Өзүңүздөр жогоруда уккандай айдоочулар бир каттамда 500 сомдун тегерегинде пайда тапса, бул жол белге каршы киргендиги үчүн 3000 сомдук айыппулга жыгылаары бышык. Инспекторлор менен чырдашууга баргандыгынын себеби дагы ушунда көрүнөт. Ал эми жол белгини эч бир мамлекеттик орган менен такташпастан туруп, орнотуп алган автобекеттин жетекчилигине тийиштүү тараптар баа берер деген ойдобуз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин өткөн эфирибизде 16 жаштагы кызды зордуктоого шектелип, өзүнүн өгөй атасы жана анын досу деген эфир чыккан. Ал эфирде кандай окуя болгондордун айрымдарыңыздар көрдүңүздөр. Бирок ошол эфирдеги болгон окуялар бүгүнкү күндө эч кандай төгүндөлгөн жок, эч кандай ал чындыкка кошпойт экен деп ошол жабырлануучу кыздын апасы кайрылып келди. Бул окуянын өнүгүшүнө эмне себеп болгон тууралуу жабырлануучу тарап өзү айтып берсин. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сиздер биз сиздин чыгармачылык топ сиздерге патрулдук милиция кызматкерлери менен кошо биргеликте барган учурда кызымды зордуктоого шектелип жатат деп өзүңүздүн азыркы учурдагы жолдошуңузду айыптап жаттыңыз эле. Азыркы учурда мындай окуя өзгөрдү, башкача болду, эч кимдин күнөөсү жок экен деп атасыз. Кандай болду эле негизи? Негизи мен жумушта болчумун. Кызым үйдө болчу. Жолдошум жумушка кетти деп кеткен. Анан ошол күнү жумушка барбастан ал ичип бер достору менен. Анан кызым чыгып сиңдимдин үйүнө кеткен болчу. Ошол маалда ал ичип келип, анан үйгө кире албай, ачкыч жоктугуна байланыштуу сыртта жатып калыптыр эшиктин түбүндө. Анан ошол маалда бир эме бала келип тургузайын десе, ал аны кайра эме жакасынан алып ошенткен экен. Ошондо тиги бала аны уруптур оозуна. Теиптир, уруптур, иш кылса оозун шишитип. Анан тиги ошол маалда кызым дагы келип калыптыр. Кызым келген экен. Ал кызыма сен ошо баланы тааныйсыңбы деп ал кеткенден кийин кызым да эмете баштаптыр, уруша баштаптыр. Анан жок, мен тааныбайм дегенден кийин кызым үйдүн ичине кириптир, ал кайра кетиптир. Жолдошум кайра барып досуна жолугуп, буга жолукканбы, кимге жолуккан мен эме стаканчык арак алып берген уктап калганмын. Анан кийин кайра келет кечке маал келип ошо анан кийин бул үйгө келгенден кийин экөөбүз эме табабыз, ошо теип велосипед менен уруп кеткен балабызды табабыз деп каттуу бакырып, жаман сөздөр менен сөгүнүп, ызы чуу кылгандан кийин бычакты сурмадан алгандан кийин кызым андай нерсени эч качан көргөн эмес. Анан коркуп жүрөгү түшүп, кызыма да ошо бычакты колундагы бычагы менен жакындап айтыптыр да, сен ошо баланы тааныйсыңбы деп каттуу кыйкырып урушуп. Мени уруп кетти сенин көзүңчө деп ошенткен экен. Кызым коркуп ошол жерден эле эсин жоготуптур. Эшикке чыгып, араң эшикке чыгып эле эшикте кулаптыр. Анан бир сосед отурган экен баласы менен, айтыптыр эме деп. Мен атам эки эме бычак менен досу үйдө деп айткан экен. Алар туура эмес түшүнүп алып эмеге чалып калышты. Мага чалышты жумушка. Ушундай сиз каякта жумушта жүрөсүз, кызыңыз моундай болуп жатса зордойн дешип аткан окшойт деп же зордогонбу иши кылып түшүнбөйбүз. Кызыңыз айта албай атат, шок болуп атат дегенден мен такси кармап жумуштан сразу келдим. Калчылдап. Келсем ошо бардыгы эфирдегидей окуя болду. Эфирдегидей окуя болду. Ошондо дегенде ал жактан сиздин сөзүңүздө бизде да ошо видеодо бар, көрүүчүлөр да көргөн. Досу дагы тиешеси бар экен деп. Анткени өзү ошентип айтып калды. Айтканга байланыштуу милиция кызматкерлери үйгө кирип барып бул жакта алып чыкты да. Ал жакта. Анан кандай болду эле? Бияктын тиешеси барбы кандай? Жок, бул баланын такыр тиешеси жок. Анткени ошол жерде отурганда мен жолдошум өзү айтып калды биринчи. Досум деп. Ким менен элеңер дегенде досум деп калды, үйдүн ичинде досум деп. Анан кийин мен айтып калдым. Анда досуң болсо бас, анда досуң экөөңөр экенсиңер деп. Азыркы күндө кандай болду жыйынтыгы? Жыйынтыгы кызымды 2 сут экспертизадан өткөздүк. Кудайыма 1000 марта шүгүр, Аллага шүгүр, кызым кызмойдон таптаза, тийген эмес эч ким. Колунун учу менен да даже чекесине черткен эмес. Атасы дагы, бул дагы. Бардыгы жакшы, Кудайыма шүгүр. Азыркы күндө ким камалды? Камалган эч ким камалган жок. Жолдошумду да сразу эле ошо сурак болуп экспертиза бүткөндөн кийин сразу эле бошотуп чыгарылды.